Алмаз мырза, мына 23-июлдагы шайлоо өттү. Сиздин жеке бааңызда Алмазбек Атамбаев канча пайыз добуш алды сиздердин эсеп боюнча? Эми биздин штаб алдын ала эсептөөнү бүттү. Орусча айтканда предварительный алдын ала эсептеп бүттү. Кыргызстан боюнча Алмазбек Атамбаев оппозициянын кандидаты 60% ашыгыраак добуш алды. Азыр иштеп аткан президент 25% гана алды. Демек сиздер баягы сөзүңүздөргө турасыздар. Азыркы борбордук шайлоо комиссиясынын чыгарып аткан жыйынтыгы 80-85%ке жакындап атат. Bunu tуура эмес деп эсептейсиздер? Бул мындай болду да азыр эл добушун Атамбаевке берди, Центр избирком Бакиевди шайлады, бирок эл шайлайт да. Анан кийин такыр эле элибизди маңкурт деп келесоодо эсептеш бул жакшы эмес го. Өз элине каршы күч көрсөтүп, автоматтардан атып, 20 чакты бала төмөлөрдө отурат. Элдик депутаттарды сабаган бийлик өзүбүз четте, ошон үчүн мен ушу 23-үндө айтпадымбы? Мен мисалы кандидатурамды алам деп айткан эмесмин. Мен айткам, бул шайлоо легитимсиз. Бул шайлоонун жыйынтыгын чыгарган Центр избиркомго эч ким ишенбейт. Борбордук шайлоо комиссиясына. Биз башка жол менен барабыз деп айтпадым. Сиз шайлоо алдындагы жерлерди кыдырганда айттыңыз эле, добушуңарды өзүңөр коргоп калгыла деп. Анан 23-үндө кечинде дагы ушул жерде митинг болгондо айттыңыздар, биз жакын арада чыгабыз деп. Эл болсо азыр кандай мындай да биринчиден жерлерде элди деле түшүнсө болот. Бийлик мындайга барарын билген жок да. Элибиз добушун түштө эле көрүнүп калды, сакталбай каларын. Эмнеге мен 4-тө айттым, мындай шайлоонун бизге кереги жок деп. Анткени түштө эле көрдүк, шайлоо эмес эле уурдоо болуп калды. Депутаттарды сабап камап атса, жөнөкөй элди мындай эле ыргытып атты да. Өзгөчө түштүктө жөн эле камап ыргытып участкалардан. Түндүктө андан бешбетер. Бизде бүт документтер, материалдары бар да. Ошондуктан эл абдан нааразы. Эл башка бир адамга добуш берген. Анан кийин могу бир уурлар добушубузду уурдап алып эле, анан кийин өзүн өзү президент кылган, албетте эл нааразы. Мага ушу 23-үнөн бери күнүгө чалып атат, телефон чалып. Ошондуктан аягында биз чечтик, ушу региондор менен кеңешип, областтар менен кеңешип чечтик. Ушу 29-июль шаршембе күнү бүтүн Кыргызстан боюнча эртең мененки саат 10-дон баштап тынч митингдер, жөө-жүрүштөр башталат да. Нааразычылык акциялары. Анткени бизге уурлардын мамлекети кереги жок. Эмнеге шаршембе күнү мен эртең кечинде бир күндүк сапар менен Москвага баратам. Анткени билесиңер, бүт дүйнө айтты, бул шайлоо болбой калды деп. А бирок СНГ айтпадыбы, сонун болду деп мактап жантылашып. Ошондуктан мага Россиянын Госдуманын депутаттары чалды, мына Затулинге окшогондор, келип бербейсизби деп. Мен ушу барып айтайын деп атам, ушундай ыплас оюнга аралашса, Россиянын жетекчилиги да уят болот. Токтогула деп бир күндүк сапар менен эртең кечинде кетип атам. Мына вторник күнү, шейшембе күнү эртең менен келип калам. Уже вторник күнү, шейшембе күнү түштө дагы бир чоң пресс-конференция берем, Кудай буйруса. Анткени мындай плас оюндарга ишенип алып туруп, анан билбестик кылып Медведев же Путин катышпасын деп атам. Мына 31-биринде мен аларды абдан сыйлайм. Ошондуктан мен ойлоп турам, бир айтып коелук да, бул плас оюн, эл башканы шайлаган. Алмаз мырза, анан сизге мына Жеңишбек Назаралиев да бир талапкер кошулду. Ал дагы бул чечимиңизди колдойбу? Эми мындай да, калган талапкерлер өздөрү билсин. Мисалы мен ойлогом, ошол эле Темир Сариев 23-үндө бизди колдоп, бул шайлоо болбой калды деп айтат го деп ойлогом да. Ал болсо Мотуевтер менен биригип башка сөздөрдү сүйлөп атат. Албетте өкүнүчтүү.